Yok men bolum zaten ya. Kızım. Men bolum. Ne bolum? Bu da kardeş adam. Бул бири-биринин сөзүн укпай ызылдап жаткандар Кара Суу районунун Шарк Айыл өкмөтүнүн Алиханов көчөсүнүн тургундары. Айылдыктардын талашы көпүрө. Айылдын тургундары калктуу конушка маршруттук каттамды киргизүү аракетин көрүп жатышат. Ал үчүн биринчи кезекте негизги унаа жолду оңдоо зарылдыгы пайда болгон. Жергиликтүү тургундар акча топтоп, көпүрөнү оңдоого киришкен. Эл чогултуп, мына эки көпүрөнү оңдоп, маршрут каттаталы деген инициатива көтөрүп, өкмөттөн эч нерсе жардам жок. Эл чогултуп, өкмөт уруксат берип кеткен кече. Жолду көпүрөнү майли эл оңдосун, жолду биз оңдоп беребиз деп. Көпүрөнү оңдосоңор чоң машина өтөт, биздин үйүбүз жарылат, биздин үйүбүзгө чаң кирет деп кече бардыгыбызды ит абырыбызды кетирип сөгүп, жол бербей койду. Цементти куйдурбай койдулар. Цемент кетти. Апалканы алганыбызга 3 күн болду. Отургузган апалкабыздын арендасын төлөп, элдин акчасынан төлөп, апалканы тапшырдык. Кеген кызматчыларды 3 күнгө жалдаганын 3 күнгө кызматчылардын акчасын 1000 сомдон берип, буларга күйдүк, жалдадык, бердик. Элдин акчасы кетип жатат. Мени карап, алыңыз жетсе, жер оңдо, жол оңдо, силер оңдошкон эмес, бузушка аракет кылып койсуңар. Ал эми жаңы көпүрөгө жакын жашаган тургундар курулушка каршы. Анткени көпүрө оңдолсо, оор жүк ташуучу унаалар каттап, чаң чыккан жолдор ого бетер чаңдап, үйлөрдөн жарака кетет деп кооптонушат. Коңшулар маселесин чечүүгө бүгүн айыл өкмөт башчысынын орун басары жана милиция кызматкерлери келишти. Ар кандай пикирлер айтылып, акыры көпүрөнү куруу боюнча аксакал батасын берди. Жолуң болсун биринчи. Көпүрөк болсун. Елге суу келсин. Суу жөгөп какырап калды мананда жогор жактагылар азыр. Елдің талабы мынандай кечинде чогулганда ел мынандай деп талап коюшту. Биринчиден көчөдөн өткөн оор машиналарды өткөрбөй жана чектөө киргизүү. Экинчиси Ош областтык райондон келген комиссиянын убадасы боюнча башка жактан альтернатив жол ачуу. Үчүнчү райондук администрация менен МЧСтин убадасы боюнча жарылган үйлөрдү 5-6 жарылган үйлөрдү келип мониторинг жүргүзүү жана балоо ого келген жок. Алиханов көчөсүнөн 2009 жылы 750 тилке берилген. 10 жылдан бери Шарк айыл өкмөтү тургундарга эч кандай шарт түзгөн эмес. Ушул кезге чейин жергиликтүү тургундар өздөрү акча топтоп, жолдорду оңдоп, шагыл төшөп, электр жарыгын тартып келгендигин айтышат. Ал эми таза суу маселеси да орчундуу. Жашоочулар арыктагы сууну тундуруп ичүүгө көнгөн. Ал сууда 10 күндөн бери токтоп, жергиликтүүлөр таза сууну сатып алууда. Арык учурда кургап турат. Издеп сайга бардык жок, биягына бардык жок. Латок вообще кургап калыптыр. Суу жок. Каналда суу жок, каналда. Элдин бардыгы кыйкырышып көчөгө чыгып суу издеп жүрөбүз. Бизде деген крандын суусу жок. Арыктын суусунан ичебиз. Арыктын суусу баш жактан уйлар, мал, койлор ичет кечип, ошодон калганын биз ичип атабыз. Балдырлар жапжашыл болгон. Мына келин бала чакалар кичинекей балдардын ич өтүп ооруп атат. Эч ким бизди карабайт. Же тазалап бергенге өкмөттүн ал келбей атабы, же эл биздики жүгүрүп эле атабыз, андай кылабыз, мындай кылабыз деп эч кандай бизге жардам жок. Эл өзүбүз жүгүрүп атабыз. Суу жок. Мына жолубуз дагы ылай. Бала чакабыз дагы мектепке бара албайт. 10 жылдан бери каралбай келген айыл өз тиричилигин өздөрү жүргүзүүдө. Шарт жок болсо да үй салгандар арбын. Бизге эч кандай эч жактан жардам болгон жок. Бул светтерди муну Онадыр жактан тартып келгенбиз. 20 миңден ар бирибиз жыйнадык. 20 миңден жыйнап тартып биртке мына жерге чейин тартып келгенбиз. Ошол бир подстанция бар. Анда муну деп жөргөмүштүн желесиндей кылып бүт өз үйүбүзгө тартып алганбыз. Ал эми Шарк айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары каражат жок көйгөйдү чечүү татаал экендигин айтты. Бизде мындай да, бизде Шарк айыл өкмөтүндө 46 000 эл бар да. Биздин өзү бюджетибиз аз болсо 46 000 элдин баарын бирдей карай албайбыз да. Анан бизде өзүңүздөргө белгилүү болгондой бизде 31 депутат болот. Айыл кеңеште 31 депутатыбыз бар. Анан бизде депутаттарды эл шайлайт. Анан биз айыл өкмөт өзүбүз мал жерге мынанча акча бөлүп бер дейт. Биз ал нерсени биз укугубуз дагы жок. Мыйзам боюнча негизи. Айылдагы жашоочулар өз көйгөйү Шарк айыл өкмөтүнүн башчысы Таалайбек Тезекбаевга айтып, бир канча жолу кайрылган. Бирок айыл өкмөт эл күткөн жоопту берген эмес. Эми айылдын тургундары айыл өкмөттөн пайда чыкпайт деп президентке кайрылууну көздөп турушат. Адылак Жулулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар. Bir adam karşı kalganı berli. Tokta men kalırsın. Tokta men kalırsın. Tokta otur.
Жолдың оңдолғаны тоқтай тұр, сөйлемей тұр. Неге Жолдың сөйлемей деген? оңдолғаны жақсы. Ел үшін жақсы. Бирок мына жерде биринчи жолду создабаса үйлөр жарылып калды айнан. Майлы силерге чагыл алып өтөт. Кум алып өтөт. Таш алып өтөт. Буга биз ыраазыбыз. Бирок жолду создап алып өттүн. Жүргүлө мана мен үйүмө кирип отур. Bir maşına ötsün, yer titrегендей bir kılday. Ya aka, ancha yıl oldu gelip oturganınız var. 28 yıl oldu. Ben 54 yıldan beri yolda oturamam. Toktay töreyim bana. Yolun çatağı uçur. Siz bol bol yolun çatağı bana uçur aytıp Üç adamın janjalmen kay qarata da hem koşulmayın. Siz koşulmayın, eli Yok koşulmayın. men koşulmayın, men bolorun aytpatam. Yok men bolorun aytpatam ya. Kızım, men bolorun. Bu da kardeş adam. Bunalar var. Gel var diyor. Rahmetli çıkar. Sultanlı gerek. Kanı geldik. Hadi gel. Buna berkine buna onu Joğurcakta yer geçer. Oğa tüzgülük gerek, yaşıyor gerek, su gerek, yüz alıp yatar. Oğa biz kasemediz. Ya manav yolda sazap koyup yatar. Siz ağır. Hatta vergile. Siz bu sözlü. Münacede 4 kişi yaşar. 4 kişi Yok ne kalp. marşrut yaptıklarına karşı çıkar. 24 kişi bunlardan bir yağında yaşar. Şular 5 saatка göv alasın öter para. Mektepke göv alasın. 9 saat 10'da göv alasın. Sen kim biz canlı ondaydı. Buran ondaydı dem. Hareket kılavazsak el. Olsun el. Buna bineleri şu. Oldu tostu bile bir yatar. Bunda çeşiş gerek mi? Bir kişi kırap mı? Bir bin kırk kişi kırap mı? Senin bağırın balasını şu kadar ne tanıtacak. Yetti naçalligine. Buradakiler O mene. Yolun olsun birinci. Köprük olsun. Ya yerge su gelsin. Su gel kakırap kaldı mananda Joğurcaktakiler aldı. Ya işine gel olsun şu işine tıkla vergili olmuyor. Шалкы айыл өкмөтүнө караштуу 750 семьяга жер берилген. Анан бул жер бергенден бери 2009 жыл берген. 2009 жыл. Ошодон бери 10 жылдан бери бул жерде суу жок. Биринчи көйгөй. Вообще суу жок. Бир арыктан суу ичебиз, бул суу 10 күндөн бери жок. Эл сатып ичип атат. Экинчи мектеп дегенин аты жыты жок. Жол жок. Жол да жок. Маршрут да каттабайт. Бул жерден жолдун башына чейин 5 километр жер. 5 километрден 1 класстан 6 жаштан 5 жаштан баштап 11 класска чейин окуучулар катта окуйт. Мектепке чейин булардын нар жагы дагы 1 километр. Жөө катта окуйт. Окуучуларды мына жерден силер жакынсыңар деп маршрут дагы албайт бул жерденчи. Эч качан. Балдар наркы көчө менен Токойду аралап жөө катташат. Бул биринчи. Экинчиден эл чогултуп мына эки көпүрөнү оңдоп маршрут каттаталы инициатива көтөрүп өкмөттөн эч нерсе жардам жок. Эл чогултуп өкмөт уруксат берип кеткен кече. Жолду көпүрөнү майли эл оңдосун, жолду биз оңдоп беребиз деп. Эл чогулткан акчаны биз уже баштап эки аял баш ээси жок, жесир аялдар эки аял баштадык ушу жолду. Каганы эки мына айыл башы аксакал дагы бир аксакалыбыз бар, 75ке кирген. Ошол эки киши кошо иштешип атат. Эки аял апалыкка таш берип жатабыз. Ушинтип ташып атсак, мына жердин жолго жакын жителдер, бир 3 адам, 3 аксакал киши келип көпүрөнү койбойсуң. Көпүрөнү оңдосоңор чоң машина өтөт, биздин үйүбүз жарылат, биздин үйүбүзгө чаң кирет деп кече бардыгыбызды ит абризди кетип сөгүп, жол бербей койду. Келген 5 тонна цементти биз миксерден сүйлөшүп 4,5 миң сомдон 650 маркадагы мастыгой цементти сүйлөшүп келсек, цементти куйдурбай койдулар. Цемент кетти. Апалканы алганыбызга 3 күн болду. Отурган апалкабыздын арендасын төлөп, элдин акчасынан төлөп, апалканы тапшырдык. Келген кызматчыларды 3 күнгө жалдаганын 3 күнгө кызматчылардын акчасын 1000 сомдон берип, буларга күйдүк, жалдадык, бердик. Элдин акчасы кетип жатат. Анан уши жолду кече куйдурбай, барды ушунча адамга тоскоол кылып бербей койду. Биздин көйгөйүбүз ушу көпүрөнү оңдоп туруп, биз маршрутту каттатып алсак, хотя бы ушу жаш балдар кыштында карга суукка калбай маршрут менен каттап турса деген эле ой. Бул жерден стратегиялык көпүрө салыш үчүн канча миллион акча керек. Ого өкмөт бериш керек. Тендер утуп атат жылда. Жылда уткан тендер бир
шагыл төгүлсө 10 машина шагыл төгүлүп атат. Былтыр да тендер утулган 300 миңге. Быйыл да тендер утулду. Бул тендерди ойлогон адам каргышка калаткан болду. Тендер деген бир адамдын чөнтөгү болуп калды. Тендерге жол коюлуптур дегенде жол оңдолот деп туруп жол оңдолот деп оңдолбой калды. Суу коюлат деп оңдолбой калды. Муну да тендерден уткан, жолду да тендерден уткан. Айыл өкмөттүн жардамчысы келди, айыл өкмөт Табай деген киши экен. Биз көрө элекпиз вообще. Мен көрө элек. Мындай элдин мүдөөсүн ушул жактагы көйгөйлөрдү айыл өкмөт буга чейин билип көрүп өзү келип келген. Өткөндө дагы келген. Эч нерсе чечилген жок. Элдин талабы мынандай кечинде чогулганда эл мынандай деп талап коюшту. Биринчиден көчөдөн өткөн оор машиналарды өткөрбөй жана чектөө киргизүү. Экинчиси Ош областтык райондон келген комиссиянын убадасы боюнча башка жактан альтернатив жол ачуу. Үчүнчү райондук администрация менен МЧСтин убадасы боюнча жарылган үйлөрдү, 5-6 жарылган үйлөрдү келип мониторинг жүргүзүү жана баалоо. Буга келген жок. Комиссия былтыр келген ушул жерге. Комиссия областтан, райондон жана айыл өкмөттөн келинген. Төртүнчү, көчөдөн көп өткөн машиналарды өтүүдө мунун коопсуздугуна ким жооп берет? Бешинчи, бул көчө ген план негизинде ген план боюнча чоң жол башка көчөдөн чыгыш керек эле. Ушул убакка чейин айыл өкмөттөн келип, бул жол боюнча дагы, суу боюнча дагы азыр айтылып кетти, эч кандай маселе чечилген жок. Биздин көчөнүн талабы, мынауну биз азыр жаздык, көчөнүн атынан бул айыл өкмөткө, районго бардыгына беребиз. 5 пункттан турган арызды жаздыңыздар. Арыз талапты жаздык. Элдин баардыгы кыйкырышып көчөгө чыгып суу издеп жүрөбүз. Бизде деген крандын суусу жок. Арыктын суусунан ичебиз. Арыктын суусу баш жактан уйлар, мал, койлор ичет кечип, ошодон калганын биз ичип атабыз. Балдырлар жапжашыл болгон. Мына келин бала чакалар, кичинекей балдардын ич өтүп ооруп атат. Эч ким бизди карабайт. Же тазалап бергенге өкмөттүн ал келбей атабы, же эл биздики жүгүрүп эле атабыз, андай кылабыз, мындай кылабыз деп эч кандай бизге жардам жок. Эл өзүбүз жүгүрүп атабыз. Суу жок, мына жолубуз дагы ылай. Бала чакабыз дагы мектепке бара албайт. Бир ботинкасы ылайда калып атат, кетип атканда. Жыгылып ылай болуп келип атышат. Эртең жамгыр жааса жолубуз дагы начар аябай. Бардык условиябыз жок бизде айылда. Светтерибизди дагы өзүбүз кылганбыз, мынантип паутинка болуп, мынакей тарткыла балдар. Ар кимибиз жиптерди байлап алып, свет, электричество өткөрүп атабыз өзүбүз. Эч кимден жардам жок. Майназарова каныкей. Саламатсыздарбы? Биз ушул Шарк айыл өкмөтүнүн Алиханов көчөсүндө Баг айылы деп айтылат. Ушул жерде жашайбыз. Алдыбыз бир 7-8 жыл болуп калды жашаганыбызга. Бизге эч кандай эч жактан жардам болгон жок. Бул светтерди муну Онадыр жактан тартып келгенбиз. 20 миңден ар бирибиз жыйнадык. 20 миңден жыйнап тартып, биртке мына жерге чейин тартып келгенбиз. Ошол бир подстанция бар. Анда муну деп жөргөмүштүн желесиндей кылып бүт өз үйүбүзгө тартып алганбыз. Анан бул кээде катуу шамал болот экен. Мындай бир жүк ташыган бийигирээк мындай КамАЗ машина өтсө илинип, жулунуп калат экен. Анан биздин айылда мындай алып караганда 300дөн 400гө чейин азыр жашаган кишилер бар. Анан негиз алып келгенде 700дөн көп түтүн бар бул жерде. Бирок анан биз айыл өкмөткө письменный деле жазып барып атабыз, ыйлап ооз-2 деле барып атабыз. Анан бир мындай тыянак жок болуп атат да. Эми ушу жолду кичине жол кылалы, биз бир маршрут каттаталы деп мына эрте жаздан бери чуркап мына күз болуп баратат, бир тыянак жок. Анан ар бир жашаган кишилерге кирип, азыр 1,5 миңден акча жыйнап атабыз шагылга. Шагыл төктүрөлү ушу жолго деп. Анан мына жакта 2 көпүрөбүз бар, аганы да оңдотобуз деп, ага да чуркап оңдотуп атабыз азыр эми. Эми мына биз өзүбүзгө мейлидечи. Мына балдарыбыз аябай кыйналып атат да. 3 километр жерге жөө бар, 3 исмен окуп келишет балдар. Анан анын 1-чи классы бар, чоңу бар, кичинекейи бар. Анан машина ар бир үйдө эле машина жок да. Жөө жалаң ушинтип каттап атабыз.